Кечиккен ийгилик. Ирактагы Тикрит шаарынын амири Наджмуддин Аюби үйлөнбөй жашы өтүп бараткан. Бир тууган агасы Асадуддин буга кыжа алат. Бирде ал: байлык десең байлык, бийлик десең бийлик бар. Үйлөнбөй өтүп кетмек болдуң деп инисине сүйлөнөт адатындагыдай. Наджмуддин Аюби ылайыктуу жар таба албай жатпаймынбы деп кезектеги шылтоосун айтат. Асадуддин Султан Малик Шахтын кызына куда түшүп баралы, же Султан Малик Шахтын вазиринин кызына куда түшөлү деди. Наджмуддин Аюби: алар жакшы үй бүлөнүн кыздары, бирок мага ылайыктуу эмес деп жооп берди. Агасы: сага анда ким ылайыктуу деп ачууланды. Наджмуддин Аюби: мени жетелеп бешке алып кире турган жар керек. Келечекте Куддусту мусулмандардын колуна кайтарып бере турган баатыр уул төрөп, тарбиялай турган эне керек деп жооп берди. Агасы: андай кызды бейиштеги үр кыздардын арасынан таппасаң, бул дүйнөдөн таппай калдың го деп шылдыңдап мыйыгынан жылмайды. Наджмуддин ага маани бербей: ким чын жүрөктөн ниет кылса, Кудай анын ниетин кабыл кылат деди. Сөз андан ары уланбады. Күндөрдүн биринде Наджмуддин мечитте имам менен кеңешип отуруп, кокусунан бир кыз кирип келип, молдекени бир мүнөткө карап коюусун суранды. Молдеке Наджмуддинге: кыз киши келип калды, карап коеюн деп көшөгөнүн артына өтүп: кызым, мен ыймандуу, адеп ахлагы мыкты жигитти сага жөнөтсөм, эмнеге андан баш тартып койдуң деп сурады. Кыз: ооба, сиз жөнөткөн жигит төрт тарабы төп келишкен ыймандуу жигит экен, бирок мага ылайыктуу эмес деп уялыңкы жооп берди. Молдеке: сага кандай жигит керек деди. Кыз: мени бешке жетелеп кире турган жар, келечекте Куддус мечитин мусулмандардын колуна алып бере турган баатыр баланы тарбиялоочу ата керек деди. Бул сөздөрдү угуп олтурган Наджмуддин көктөн издегенин жерден тапкандай сүйүнүп, ордунан тура калып: молдеке, ушул кызга мен үйлөнөм деди. Бул кыз айылдагы эң жакыр үй бүлөнүн кызы деди. Наджмуддин: мен дал ушул кызды издеп жүргөм деди. Ошентип насип буйруп экөө баш кошот. Чындап эле ким чын жүрөктөн ниет кылса, Кудай берет тура. Жылдар өтүп, Наджмуддин уулу өзү эңсеген баатыр болуп чыга келди. Күнү келип чыган баатыр улуу Куддус мечитин мусулмандардын колуна кайтарат. Бул эки ыймандуу, ары максаттуу адамдардын ортосунан төрөлгөн бала ким экенин билесизби? Ал ислам тарыхында из калтырган Салахуддин Аюби эле. Бул окуядан бир нече үлгү сабактарды алсак болот. Биринчи, ийгиликтин эрте кечи жок. Кээде кечигип келген ийгилик таттуу болот. Экинчи, максатка жараша ийгилик болот. Бул жашоодо так жана даана максаттуу жаша. Өкүнүчтүүсү, көп адамдар максатсыз жашайт. Максаттуу адам тирүү балык сыяктуу. Максатсыз адам өлүк балык сыяктуу. Тирүү балык агымга каршы сүзүп, толкунду жиреп өтөт. Өлүк балык ар дайым суунун агымы менен агат. Кир, сасык жерге чыгып калат. Сен өлүк балык эмес, тирүү балык бол. Максатың чоң болсун. Пайгамбарыбыз, ага Алланын саламы жана тынчтыгы болсун, эгер сурасаң, бейиштин төрү Фирдаусту сураңгыла деп айткан. Эптеп бешке кирип алсам деген ойдон алыс бол. Үчүнчү, койгон максатыңа шек күмөнсүз ишенүүң керек. Наджмуддин ким чын жүрөктөн ниет кылса, Кудай ага берет деп ишенген сыяктуу максатыңа ишен. Алла Таала хадис куддисиде: мен пендемдин оюндагыдаймын деп айткан.
Сен эмнени ойлосоң, эмнеге ишенсең, Кудай Таала дал ошону берет. Ошондуктан ар дайым жакшы жана позитивдүү ойлонууң керек. Жакшылыкты, ырыскыны, ийгиликти тилесең, ошолорго жетесиң. Тескерисинче, тилегиң жаман болсо, аны да көрөсүң. Батыш философторунун ийгиликти багынтам деп тилесең, багынтасың. Жетпейм десең, жетпейсиң дегени чындыкка жакын кеп. 4. Туура жар танда. Баланча үйлөндү. Мен деле үйлөнүшүм керек деп шашпа. Түкүнчө турмушка чыкты. Мен деле турмушка чыгам деп ашыкпа. Анткени бала тарбиялоо жар тандоодон башталат. Ата-эне тарбиянын булагы болгон үчүн келечекте аны көтөрүп жүрө турган, өрнөк боло турган жар тондоо зарыл. Көңдүн үстүнө өскөн татынакай гүлдөн сактангыла деген насаат бар. Бул тарбиясыз үйдө өскөн сулуу кыздан этият болгула деген эскертүү. 5. Ыймандуу, такыба адамдар менен кеңешип иш кыл. Кеңешип кескен бармак оорубайт дейт элибизде. Өзгөчө жар тандоодо ата-эне жана тажрыйбалуу улуулар менен кеңешүү абзел.